Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен аябагандай даамдуу, кооз, камырдагы жупчука болуп, пиццериядагыдай болуп чыккан пиццанын рецепти менен бөлүшөм. Эгер кызык болгон болсо, аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Алгач пицца үчүн камыр жасап алабыз. Мен 2 пиццага ылайык камыр кылдым. Ал үчүн идишке 1 пияла же 150 мл суу, жарым чай кашыкта туз, 2 чай кашыкта кум шекер, 1 чай кашыкта кургак дрожж салып аралаштырып четке коюп турам. Эки пияла же 300 грамм унду электен өткөрүп алдым. Суюк массаны куюп, жумшак камыр жууруп алабыз. Камырды көз өлчөмүңүздөргө жараша кылсаңыздар болот. Эң негизгиси камыр өтө жумшак болуш керек. Камыр мына ушундай колго жабышкан болот, ал эч кандай коркунуч жаратпайт. Камырды жууруп алган соң 2 чоң аш кашыкта өсүмдүк майын куюп, дагы камырга киргизе ийилеп алабыз. Камырыбыз даяр, жумшак гана, бир аз колго жабышат. Идиштин астын майлап, камырды коюп, бетин жаап, жылуу жерге 40 мүнөткө кое турабыз. 40 мүнөт өткөн соң менин камырым мына ушундай 2-2,5 эсе ашып, аябай күбүп, сонун абалга келди. Эми мен 2 пицца жасаганым үчүн 2ге бөлүп алдым. Ундун жардамында ийилеп тегеректеп алдым. Эми ар бирин бирден жазып чыгабыз. Алгач колдун жардамында, кийин тактайдын жардамында жука болжол менен ортосун 3-4 мм, четтерин 5-6 мм калыңдыкка чейин жайып алдым. Акырында колдун жардамында дагы созгулап формага келтирип алсак болот. Духовканын табагына жайгаштырган соң соус жасап алдым. Соус үчүн майонез, томат пастасы, өзүм каалаган татымалдар, менде кара мурч менен кориандр жасап, пиццанын бетине сүртүп чыктым. Мен 2 пицца жасаганым үчүн 2 түрдүү ыкманы колдондум. Биринчи астына сырды салып, үстүнө колбаса. Ал эми экинчи вариант болсо, астына колбаса, үстүнө сыр коюп. Мага ушул экинчи акыркы вариант өзгөчө жакты. Бышканда жыйынтыгынан өзүңүздөр дагы көрөсүздөр. Пиццанын эң негизги сырларынын бири анын камыры жумшак көпкөндүгүндө жана жука жайылгандыгында. Ал эми экинчи сыры бул духовканын эң максималдуу күчүндө бышырылат. Башкача айтканда 230 же 250 градуста 10-12 мүнөткө коюлат. Көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Кийинки видеолорду көрүшкөнчө аман болуңуздар. Биздин каналыбызга катталып, жакындарыңыз менен рецепт менен бөлүшүп коюңуз.